Күнүмдүк тамак ашта тузду өтө этияттык менен колдонобуз. Бул туура, бирок ошол кадимки туздун дарылык касиети да бар экендигин көпчүлүк этибарга албайт. Кандайча деп жатсаңыз, аталган табият дарысынын ар тармакта кандай пайдасы бар экендигине назар салыңыз. Минералдык заттарга бай туз организмдеги суунун балансын жана айрым органдардын иштешин жөнгө салат. Ал эми кара туз тамак сиңирүүнү жакшыртат. Тузду аз колдонуу же таптакыр колдонбоо организмдеги суюктуктун көп өлчөмдө бөлүнүп чыгышына алып келет. Мындан улам электролиттик тең салмактуулук бузулуп, керектүү микроэлементтер организмден чыгып кетет. Андыктан тузду керектүү өлчөмдө колдонуп туруу шарт. Туздун күнүмдүк нормасы 10 грамм. Туз сулуулукта. Морт жана жука тырмактар үчүн төмөнкү ыкманы жасасаңыз болот. Сууга 2 аш кашык тузду салып аралаштырасыз. Бул аралашмада колуңузду 15 мүнөттөй кармайсыз. Мындай ыкманы бир нече жолу кайталасаңыз, тырмактарыңыз бекем болот. Кол буттардын абдан тердешинде туздан ванна жасасаңыз да болот. Чымын-чиркейлер чагып алган жерди жылуу суу менен жууп, бир аз туз сээп койсоңуз, тери кычышпайт, кызарбайт жана так калбайт. Саргайып калган эмеректе жумшак щетканы туз аралашмасына салып алып жышысаңыз, эски эмерегиңиз жаңыдай көрүнүп калат. Зыяны: тузду өлчөмүнөн көп колдонуу ден соолук үчүн өтө кооптуу. Анткени туз май клеткаларына чогулуп олтуруп, натрий менен калийдин тең салмактуулугун жоготот. Жыйынтыгында адам шишип кетет. Андан сырткары туздун көптүгү организмдеги суюктукту кармайт. Бул жүрөк, тамыр, бөйрөктүн иштешине терс таасирин тийгизет. Натыйжада адам туулуп гана кетпестен кан, боор, өпкө, бөйрөк жана жүрөк кан тамыр ооруларына кабылат. Туз медицинада өнөкөт полиартрит менен муундар ооруганда төмөнкү компресс жардам берет. Кургак горчица менен майда тузду бирдей өлчөмдө аралаштырасыз. Бул аралашманы нымдуу кездемеге салып, ооруган жериңизге жакшылап оройсуз. Үстүнөн дагы жылуу кездеме менен ороңуз. Бир нече сааттан кийин компрессти чечесиз да терини жылуу суу менен жууп, кызарып кетпеш үчүн крем сүйкөп коюңуз. 1 аш кашык бал менен 2-3 кашык тузду аралаштырып, тиштин бүйлөсүнө сүйкөсөңүз, бүйлөөнүн каноосу жана пародонтоз оорусу менен күрөшкөн болосуз. Суук тийүүдө ваннага 1 килограмм тузду салып, бир нече убакыт жатасыз. Андан соң дароо одеялга оронуп жатсаңыз, эртең менен айыккан болосуз. Достор, бул пайдалуу кеңештер өзгөчө сиздерге жардам берет деген ойдомун. Андыктан каналыбызга жазылып, лайк басып, комментарий жазып, досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.